Кириш сөз. Жаңы Зеландияда гана жашаган бир чымчык бар. Анын канаттары өтө кичинекей болгондуктан уча албайт. Ал эми денеси жумшак, үлпүлдөк жүнгө окшош. Бул программа мөмө жемиштер жөнүндө да чымчыктын кандай тиешеси бар деп ойлогон чыгарсыз. Кептин баары достор, бүгүн биз сөз кыла турган жемиш өз атын дал ушул кичинекей чымчыктан алганында. Анын аты киви. Тарыхы. Эл арасында киви жасалма жол менен алынган жемиш деген имиш калган. Анын чоң аталары крыжовник деп айтышат. Мурунку 100 жылдыктын ортосуна чейин киви деген жемиш болгон эмес деп айтылып калган. Бирок бул туура эмес. Бул жаңылыштык. Киви жаралгандан бери эле азыр кандай болсо ошол бойдон келе жатат. Алгач жемиш Кытайдан Жаңы Зеландияга келип турчу. 20-кылымдарда Жаңы Зеландиялыктар кивини Америкага экспорттоодо чоң салык акчасын төлөбөш үчүн Кытай крыжовнигин киви фрут деп атап коюшкан. Жогорку имиштин бирден бир себеби ушунда. Ошентип, киви чымчык сыяктуу эле Жаңы Зеландиянын символу катары калган. Кызыктуу фактылар. Кивинин мекени болгон Кытайда жемиштин сырты түктүү болгондуктан маймылдын шабдалысы деп аташат. 20-кылымдын башында бул жемиш майда жана катуу болгондуктан көпчүлүктүн табитин тартчу эмес. Жаңы Зеландиялык бакчы Александр Эллисон атайы жер семирткичтердин кыйыштыруулардын жардамы менен чоңураак жана абдан даамдуу түрүн пайда кылган. Бүгүнкү күндө Кытай крыжовнигин бүткүлдүүнө киви фрут деп аташат. Киви Жаңы Зеландиянын патенттелген сода маркасы. Курамы. Кивинин курамында С витамини апельсин жана лимонго салыштырмалуу 2 эсе көп. Бир даана жемиш адамды бир күндүк С витамининин нормасы менен камсыздандырат. Анда Е, B6, B2 жана А витаминдери көп. Кивинин курамында фолат жумурткада канча болсо ошончолук өлчөмдө. Ал эми эт жана сүткө салыштырмалуу кыйла көп. Киви жана фейхао жемиштеринин курамы башка мөмөлөргө салыштырмалуу фолатка өтө бай келет. Киви минералдык азыктарга өзгөчө калий, магний, жез жана темирге бай келген мөмө жемиш. Ошондой эле анын курамындагы клетчаткалар алма жана кара өрүккө салыштырмалуу көп. Кивинин бай курамын даана элестетүү үчүн мындай дейли. Алмага караганда анын курамындагы С витамини 17 эсеге, магний 6 эсеге, темир 5 эсеге көп. Пайдалуу жактары. Кивинин курамы С витаминине бай болуп, андан сырткары дагы башка витамин жана минералдарды камтыгандыктан иммундук системди чыңдап, стимуляция кылат. Ошондуктан анын касиети бир топ дары-дармектен жогору. Ар кандай инфекциялык ооруларга душ болгон адамдарга күнүгө киви жеп туруу сунушталат. Анын курамы С витаминине, темир жана жезге бай болгондуктан анемия учурунда жеп туруу жакшы жардам тийгизет. Иммундук системди чыңдап, канды жогорулаткандыктан кош бойлуу айымдар сөзсүз жеп турушу керек. Ошондой эле жемиш фолатка бай болгондуктан артка омурткалардагы ооруларга жардамчы. Жемиш атеросклерозду, канда холестерин көп учурда дагы жакшы таасир тийгизип, гипертонияны алдын алат. Ошондой эле киви чарчоону жазып, чыдамдуу болгонго жардам берерин эксперимент далилдеген. Мунун себеби курамындагы С витамини менен түшүндүрүлөт. Колдонуу. Кивини кадимки бойдон эле жеп келебиз. Кээде сыртын аарчып, бир нече бөлүккө бөлүп дагы жейбиз. Кивини ар кандай жемиш салаттарга жана коктейлдерге кошсок болот. Ошондой эле кондитерде жана десерттерде кеңири колдонсо жакшы. Жыйынтык. Кивини антикризистин жемиши деп атап койсок жарашат. Кризис учурунда бизге эмне жетишпейт? Албетте, жашоо үчүн күрөшүүгө күч жана чыдамдуулук. Дал ушул нерселерди кичинекей жемиш бере алат. Ошондуктан киви жеп, жашоого болгон позитивдүү көз карашыңызды сактаңыз. Достор, саламатта болуңуздар. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.